Маселе бұл мақалатчандардың арманы. Азыркы саламаттык сактоо министринин саламаттыгын бир текшерип койбойлу. Текшере турган мезгил болду. У коргошу менен ушунчалык Кыргызстанды уят кылды дүйнө жүзүнө. Эми болсо кече Москвага барып келген президентибизди орус президенти менен у коргошун жөнүндө сүйлөш деп каранда калыптайт. Дагы жакшы жана Эрбол деген бул азамат экен 2 саатка жетишпей апырт бекени айтып чыкты да, болбосо президентти уят кылмакчысыз, у коргошунду Москвага барып кеп кылыптыр депчи. Анан бул саламаттык сактоо министри боюнча ушул жерде 84 депутат токтом чыгарган кызматтан кетирилсин деп. 84 добуш менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 добуш менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Эми бардыгы үстүнө тууган туушкандарыбыз бар, врачтар, жолдоштор менен иштешкенди. Алардын бардыгы айтып атпайбы? Ковид кетпесе кетпесин, ушул комик кетсе болот эле деп. Ушуга чейин жетпеди. Эми 8 эл депутаттын сурушу менен кетирсек болот эле да. Эмне үчүн ушунчалык бул кишини